Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз Терексай айылынан сиздерге салам айтып атабыз. Башында белгилеп кетели, урматтуу достор. Бул Терексай айылында бир топ мыйзам бузган жагдайлар бар экендигин ушул жергиликтүү тургундар бизди аябай чакырып, маселени чагылдырып берүүнү өтүнгөн. Мына ошол себептен келдик, достор. Бул баракчадагы азыр түз эфирди башкаларга бөлүшүңүздөр. Анткени Кыргызстан көрсүн, эл журт көрсүн, чындыкты бул жактан уксун. Биз азыр мына Терексай айылында турабыз. Бул жерде жалпысынан бир 300-400гө жакын адам жашайт экен. Анан бул жактагы чоң мыйзам бузган көрүнүштөрдү үнүн жеткизүү үчүн эл чакырды. Мен башында белгилеп кетким келет. Мен эч кандай бул жагдайда Кыргызстандын өнүгүшүн, өсүшүн каалайбыз. Фабрикалар курулушу керек. Бирок адамдардын ден соолугуна, алардын экологиясына зыян тийип аткан болсо, ал нерсе элдин ден соолугунан өйдө эмес да. Мына ушул нерсени баса белгилейли. Азыр жергиликтүү тургундардан маселени ушу жеринен чагылдырып атабыз. Келиңиздер анда сиз бул жакта ушул жергиликтүү жашоочулар, активисттер чакырды. Не көйгөй болуп атат мындай? Аты жөнүңүздү айтып туруп, бул жактагы бир крик душаны айтыңыз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Катуураак айта бериңиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кыргыз бийлик. Мен аты жөнүм Данилов Юлдашбай Акралович. 1968-жылы 29 августта төрөлүп, Каракөл шаарында төрөлгөн. 2003-жылдан бери мен Терексайда жашайм. Так, чөткө проблеманы айтыңыз. Кайсындай болуп атат? Биринчи проблема бул мыйзам бузуу экспертный заключениядан келип чыккан нерсе. 2016-жылы бул Этибакыр фирма келгенде бизге Этибакыр фирма бул алтын ылгоочу компания 2016-жылы Кыргызстанга ушул Терексайга уруксат менен январда кириптир. Бул компаниянын жанагы үлүшү 25% кыргыз алтынга таандык, 75% Кытай жана түрк компаниясы Этибакыр деген компанияга таандык экен. Эми бул жакта сиздер экологиядагы маселелерди жалпы ушул кыскача токтолсоңуз. Экологияны айта турган болсок, мына азыр көрүнүштө адымга көрө эле туруп барды бул. Мына тоо өтө бийик тоо эле 2,5 ай дегенде муну чүрүп койду. Муногу чаң бүгүн аз эле болуп аткан чаң бул. Мына достор, ушу сөзүңүз оозуңузду азыр көрөлү. Мына жерден ушу чагылдырып берели. Бул жерде мына көрүп атасыздар, тоону бузуп, бул жактан таш кулайт экен. Мына жерден таш кулап, короче, мына айылга, мына үйлөргө таш түшөт экен да. Анан ушул жашоочулар ушул жерден даттанып, алардын жашоосуна, коопсуздугуна абдан чоң бир мындай жагдайлар жаралгандыгын айтып атышат да. Мына көрүп атасыздар, бул жерде трактор казып атат. Мына таш кулап аткандарын көрүп атсаңыздар керек. Мына таш кулап келатат. Көрдүңүздөрбү? Мына өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Муну биздин экология жакында министрлик болгон ошол министерство кандай жагдайда буларга мындай эме кылды? Азыр ушул жерден көрүп атасыздар мына чаңды. Муну тоонун ортосундагы чаңды байкап атасыздарбы? Мына бул чаң ушул Айылдын үстүнө отурат. Айылдын үстүндө экен. Анан бул жерден тракторлор мына айылдын үстүндө мындай чаң экен. Бул эми не деген мындай бир беспредел. Бул элди кичине сыйлап, элдин ден соолугуна мындай бир мындай эме кылыш керек эле дейбиз да. Ойлонуш керек эле да, элдин ден соолугун. Мына көрүп атасыздар. Жакындатып эме кылдык. Негизгиси адамга мына жактагы чаң, мына жактагы чаң. Мына. Бу жерге асфальт курулган. Мына достор. Асфальттын үстүнөн чыгып аткан чаң бул. Мына техникаларды көрүп атасыздар мына. Эч кандай жанагындай бир алдын ала буларга суу себип кете турган машиналар жокпу булар жолду суулай турган? Кылбайт бул нерсени. Мына достор, бул чаткал абдан алыс экен, чын айткандачы. Абдан алыс экен. Ушул Терексайдагы өтө мындай бир
оолак экен, мындай шаардан, Жалал-Абадтан. Ошон үчүн жолдо эле биз сездик, абдан мындай бир татаал шартта жашашат экен. Мына көрүп атасыздарбы мына чаңды? Мына достор, бөлүшүңүздөр, баары көрсүн, эл журт билсин достор. Бул жактагы жашоочулардын коопсуздугу, ден соолугу. Мына көрүп атасыздарбы, айылдын үстүндө ушундай жагдай жаралып атыптыр. Бул азыр биз ошол түрк компаниянын өкүлдөрүнө чалдык, телефонун албай койду. 2-3 жолу чалдык. Мына айылдын бул жагын караңыздар, чаң. Эми негизи эртең менен анан кечинде тоодон ылдый шамал, ылдый урат да. Бул азыр эми токтоңуз, мына дагы могу жактагыларды көрсөтөлү элге. Мына техникалар иштеп атат, чаңды караңыздар. Паровоз келип аткан машиналарды коюп бар. Мына чаңды караңыздар. Асфальттын үстүнө келип аткан бул. Асфальт курулган экен, бирок ошончо дагы мындай чаң болуп атат. Эмне деген бул акмакчылык, эмне деген бул мындай тоготпостук. Анан мына жергиликтүү тургундардын үйлөрүн аралап, бул жактан могул айылды аралап чоң техникалар өтөт экен. Ошол техникалар жаш балдардын мындай бир жолдо коопсуздугуна абдан чоң олуттуу таасир тийгизет экен. Себеби алар жанагындай катуу скоростта келген машиналар торумузду кармабайт экен, могу чоң машиналардын деп айтып атышат да. Торумуздары кармабай, мындай кырсыктарда болуп аткан окуяларды белгилешти. Эми сөзүңүз оозуңузда эми кайра уланталы. Эми уланта турган болсок, Катуу эле айтыңыз, мындай угулсун. Уланта турган болсок, бийликтин нарушениясы өтө көп. Бийликтин нарушениясы. Булар келген жылы Кыргыздын укугуну тепселеп баштаган. Келген жылы. 16-жылы. 16-жылы. Кайсы далилдер менен айтасыз? Дальныйда бир эже иштейт. Лампавщица болуп. Эмне туруң дегенде мен ушул лампаны алдым да, кайра лампаны бердим, шахтерлорду киргиздим ишине. Деген жерде ишиң жок болсо сен жөн турбай мени арабамы жуу деген. Арабамды? Мени машинамы жуу. Ошондо биз жөн турбаш керек экенбиз. Ар бир рабочийдин өзүнүн милдети бар. Сиз иштегенсизби бул компанияда? Мен бул компанияда иштебейм, потому что бул компания жерди талкалаганы келди. Мен талкалабаймын жашаган жериме. Мен бул компанияга Азыр сиздерге не талап коюп атат? Бул жерде үйдү көчүргүлө деп айтып атат дедиңиздер жана. Бизге талап болуп атыр. Губернатор келеби, зам губернатор келеби, аким келеби, только бир маселе көчү маселесин көрүшөт. Переселение кылбайт, выселение кылып атыр, мажбур кылып атыр. 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин өкмөткө бергенден кийин мамлекет силерди мындай эле кууп чыгат десе, эне да. Көчөдө калбайлык депти, бу жерде көбү уже көлүп калды. Бул маселегечи. Эмнеге дегенде, бул маселени губернатор, аким, зам аким, органдар бүт бардыгы эмнеге туруп алалар мындай. Ой, келбейсиңер бе. Бүт бардыгы только коркутат. Муканке. Ой, көчпөсүңөр болбойт. Көчүш керек дейт. Эми мына ушул кагаз бул бир эле лицензияныкы. Достор, бөлүшкүлө башка группаларга. Булардын бир эле мынагу лицензиясында разведкада ушунча нарушение чыкты. Разработка добычасыны эч ким көргөн жок. Бияка келбейсиздерби? Булар келди. 2016-жылы келгенде булар мындай кылып айтыш керек эле. Мен сени алтыныңа алып кетемин. Мен сени алтыныңа алып кетем. Мен сага ордуна мынандай нерселерди куруп беремин. Айтасыз, мейли. Жаштардын Мен сага мынандай нерсе куруп беремин деген нерсени айтыш керек. Же өкмөт бербейт бизге ол кагаздычы. Изначальный кол договор мне. Мынага айылды көчөсүң деп атыр. А мынерде открытый карьер болот экен. Булар мониторинг өткөрүш керек эле. Мониторинг өткөндөн кийин анан кийин мына проект жазылыш керек эле. Булар мониторинг өткөзбөстөн эчтеке кылбай башында эле мыйзам бузуу менен кирген. Мыйзам бузуу менен келиши мыйзам бузуу болгон булардыкы. Анан экинчи сөзүмдү бүтүрүп алайын. Өткөндө Гавостор келгенде Жаманбаев. Сарыбаев келди, проектировщик келди. Мен ошолорду айтканмын. Силер кандай ойлойсуңар? Проектти туура жазсаңар берсем туура деди. Мен силерге обратный заказать кылып берем дедим. Сиздин проектиңер туура эмес. Дедим, эмнеге дейт? Бир кагаз жетпей атыры. Это мониторинг санитарно-защитный зонада жашаган элдер менен. Ол кагаз болбосо проект эле жазылбаш керек эле. Мына биз эми каршы чыгып экологиялык нормалар, Экологиянын нормасы
Kafası polnu buzulgan. Hmm. Bu Bişkek'te Galamnoy ofiste İlyas degen bala var. Eğer beni görüyorsan İlyas, sen maşenik, sen afiristsin. Hazır ekologiyada iştey bul. Yok bu Türk kampanyanın sovetligi. Familiyası atı jönü kim anın? Şu İlyas. Ha. Açıkları gözü karasoluk bulup. Hem yukarı sana katı söz süreven dedim öyle. Sen özü ne gidiyor? Dostko zar, düşmana muhtaç bulup duran adam ekensin. Sen, Sarıbayev, Cemanbayev, bunu şu kağıtın içindeki var ekspertler. Bunu açalım da bunday, körölü. Bu yerde. Buna şu Zakrüçenyan'ı belgen insanlar bardığına dostko zar, düşmana muhtaç bulup duran adamlar ekensin. Sizlerge gelecek gerek emez. Sizlerge akça gerek. Sizler birikim nege orasılar? Mandatka işlegeni barbaysınlar. Sizler özünüzün mansapınlarga orasılar. Çöntöğünlerde olup oşu üçü Kırgızstan önükpeyt. Birdeki dese ağlamga ketken jol ayıldan baştalat deysinger. Sizler toka jaskandı bilesinger. Ağlamga ketken joldu ayıldan baştalsa ayıldı buspagılar. Ayılga gayra jardan bergiler. Ayıl önüksün. Sizlerдің bu kılganılar Kudayga hem jakpay turgan nerse. Togandar. Katı sürüp koygan bolsa meni geçireli koygular. Satın Nurkocaev, Kamçıbek Kızılşayev, Kurmanbek Zuluşov. Yerin içinden provokatör izleyegiler. Provokatörde birliktin içinden izleyegiler. Birliktin butağı paka provokatör. Gelemez. Yel çındıkta sürüp çıkat. Yel gözümenen görgön nersen söyle. Hazır sözün sözünüzde mına. Bu ayılдар alap, bu teknikalar, çoğun kamazlar ketip atat da mına, kör otasыздар. Жүк менен кетип атышат. Aha. Улантыңыз, дагы кайсы маселелер болуп атат? Bir ele mesele var. Mıyzam. Mıyzam ornoş gerek. Mnogo заключениеде жазылып туруу, эгер булар при прохождении механическим способом деген жери бар. При применении БВР этот договор теряет юридическую силу деп. Бұл уже 2016 жылы эле бүткөн бул кагаз. Бул кагаз уже фальшивый кагаз. Bunu kimdir жазган, kimdir толуктаган болса, bu adamlar жооп бериш керек. Менин жеке оюм, men bu yerden paka munogo mıyzam. Muno mıyzamды butkан adamlar özünün жазасын almayınca men bu yerden göçpeymin. Muna o yerden göçpeyim degen Kim көч деп атат сизди? bizi birlik Губернатор, зам губернатор, Компаниячы. Kampanya göçösün mü göçmeysin mi? Ben işim volontörüm deydi. Kaladın ölüp kal birde. Bular ne только Kırgızlardı. Bular Kırgız memleketinin mıydamını uru oynuyor. Neydi? Misal ülke 45 yaştan жоғары işe albay mı? Albay. Andisten sen pensionersin, iş bir albaysın. Bu kadar жоғарыда жастар kayak var pensiyaga çıkış için. Жергиликтүү жумушка да албайт турбайбы? Жергиликтүүлөрдү. Güzel adam işte. Buna bala işte ben adı et vereyim sen benim sözümü taktap veresin. Buna bala işte. Bu yerge Eleanor'a Adat'tan gelgen. Gelgende. Kim Azаттыктан? Adat'tan gelgende şu bala özünün 15 günlükünü işlep koyup durup gelip 15 günde свободный гражданин. Özünün çındık sözünü aytıp koygan üçü bunu çakırışıp alıp опровержение beresin deptir. Bu berbeyim deptir. Nege berbeyim degende sen bizim kampanyada işteysin, biz jaman iş kılsak dele sen bizi kampanyanı жақсы деш керексің. Это вынуждают, это вымогательство. Бұлар еме мажбур, еме бұл көріп тұрған болса, бұға зиян тие тұрған нәрсені. Бұл ол нәрсені айтып қойса, неге бұны жаман көріш керек? Неге бұл жаман көрініш керек? Ошол Mine aldım o sürep koygan sözüne, mine Выговор беребиз dedi. Al berсең бере бер dedim. Men o выговорунан коркпойм деле жана албайм деген. Аты жөнүңүз кандай? Мен атым Көчөрбаев Тилек Турсунбаевич. Бу жакта жашайсыз, э? Ошо Наркөтте жашайм. Жолдун судун аркасында. Жана таш кулап аткан деген сиздин үйдүбү? Жок, таш кулап аткан мыного жаранды. Азыр сизге дагы сурайбыз. Мен айтканым азыр мыного коңшу айылдаш киши айткандай проектте адам жашабайт деп, бу жерде эл жашабайт деп bir айылды жок кылып салган. Эми тоба кылдым ошону ойлонуп көрсөң, кандай тоба адам жашабайт деп булар ошо маалыматты берип койгон проект. Ким берген аны? Ошо Гавостогулар.
Мына ушул жерде адам жок деп заключение чыккан. Мына достор, мына туугандар, урматтуу бийлик. Мына адамдардагы чындыкты кандетип мени жок деди. Бу мени списать кылып салды. Адам катары санабады, мени көрбөдү. А мени көрбөсө анда мен эмне кылышым керек? Мен адам катары көрбөсө Биздер ошондой эле адам катары көрбөйт бул властьты. Бийликти деле ошондой эле көрбөйт. Бу инвестор деле, бу инвестор жакшылык кылбайт. Мына энергия боюнча айтып атыр Садыр Жапаров. Энергияны ондой кылабыз деп. А энергия 110дук тапкерди орнотуп койду. Кашка суу дегенге. азыр чектеп атпады беле андай электр энергиясын үнөмдөө максатында. Жүрсөм эмне болот? Ким кылган муну? Азыр мен силерди убактыңар болсо апарып туруп ошо подстанцияны көрсөтөйүн. 110дук курулган жерди. Айылдын ичи менен алып өттү. Бу болбой турган Электр энергиясы итак тартыш болуп атса. Өзү тартыш деп атыр. Токтогул суу амбарында суу жок деп атыр. Эмнеге элге свет жок, компанияга свет бар. Бул не деген шундук? Биз адамбызбы же айбанбызбы? Биз адамбыз. Мен өзүм адам эсептеймин. Жок, мен айбанмын деген нерселер мына мыналар. Мына ушулар жазган. Айбанчылык, маңкурчулук мына мыналардан кеткен. Бизден кеткен жок. Бизден провокация издебесин. Биз чындыкты сүйлөйбүз. Биз көргөн нерсебизди айтабыз. Буга чейин кайрылдыңыздар беле маалымат каражаттарына? айтканбыз. Ушу киши барып келген, барып Мен кайрылып келген. айыл чогулуп берген Жанар Акаевка жолукканмын. Не деди ал? Сианид завод комитетке алып келем деди. Ну комитетке кирди бул нерсе. Бизге жоопу деле келди мага. Мен окудум. О жерде Жыйынтык жок. Мен А деп жазган болсом мага полный Б кылып туруп жооп берипти. Мени койгон маселелерим бирөөсү чечилбептир. Бу Жээнбековдун убагында болгон. Анан кийин эле келди мына 15 баланы апарып камады. Артынан мен кыйкырып чыктым, мени апарып камашты. Договор менен оногу сианид завод курулду. Муну чаңды караңыздар достор, эми айылга. Буну мына мен дагы айтып кетейин. Союз малда СССР деген мамлекет болгон. Ошол малда биз Кыргыз Республикасы, СССР Кыргыз Республикасы болду дегенибизде, бу жерде открытая разработка запрещено деген. Мына ташты караңыздар, мына ташты. Көрсөтүп койсоңор. Ана булады. Түйрө айылдын Мына көрдүңүздарбы? Ошо токтобой калса. Мынакей. Таш кулап атат айылдын үстүнө. Не деген шумдукта болчу. Айланып кетейин, бийлик, кыргыз элим, жардам бергилер, Айтып дейинби? Союз малда ошо СССРден баштап бу жерде открытый разработка мүмкүн эмес деген нерсени эмесе ошондой эле карьер кылып салса болот эле. Жок деп но тандарды салып туруп элге өткүзүп берген. Элге өткүзүп берген нерсени булар болсо эми эртең өкмөт келет көчүрүп салат деп коркутуп атат. Кыргызстандын биринчи мыйзамын 3 жеке менчикти, мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик кол тигизпестиги бар дегенди бузушуп атыр. Мени коркутуп туруп баары көчөсүң. Бозо өкмөт менен мажбурлап көчүрүп салабыз. Бозо ушу чаңда жашап өлүп кал дегендей кылып атыр. Мен Мамасудуков Залкар Тубекович. Мünşehir'in turgunu olam. Жакты карап сүйлөйбүз. Жакшы жазып иштеп аткан фирмалар менен мен ошонун үйүндө жашайм. Кайсы үй сиздики? Ооба. Ошо туалеттин сарай турган үйдө. Себеп мен бу жерде жашайм да, мен бала чакам бар, 4 уулум бар. Бери күнүгөн иштешет. Өткөндө келип медаль алышканда мен ошо түптөрүн чоң келгенде айткам, "Эй, элге кара, бу жерде биз адам жашайбыз го. Эмнеге Taş tep aytпайт. Келди үстүнөн душман катары келди, тасыратып эле келип сүрүп кете берет да. Кокуз жерден таш түшүп кетсе, үйгө бир балага келсе, айтат эмне түшүп кетсе мен кепилдигин жооп берем. Өлгөндөн кийин ол кандай кепилдигин жооп берет бизге? Ал жагында эле караш керек да, биз бакыры элбиз го. Аким номери барбы азыр? Биз айта бердик, Аким номери барбы? Кимде бар Ар кимизи келет да, акимдин номери көчөсүңөр дейт. Элде бүт бияк айтканда бүт элин буруп таштадык ар кимиздин нар жакка. Акимдин номери барбы? Болбосо Алып келиңизчи. Болбой турган болсо мамлекетке тапшырабыз деп атыр. Мамлекеттен өзү сүйлөшүп атат. Элди алып бүт ар бала кылы 2-3 4 жарып таштады. Мен ошол жерде жашаймын. Могу жерин карам, мен ашып кетсем 500-600 метрлер чыкпайт. Шундый эле мен канча жалдырадым өткөндөн кийин ыйладым, могу жерде токалак, бу жерде мен жашаймын. Бу жерде бир элди бир жактама кыл, бир болду бир эл менен сүйлөш, бир келишимге кел, анан кийин ошого карап бир иш кыл. Деп жалдыра мен ыйлагам ошо. Вели би деген бир түрктөрдүн чоңузу бар. Ошого мен ыйладым, мен ошол жерде баламы кармап. Кыйкырдым, мен акыры ыйладым, мыйзам бар экен, мен ого бир кат сүйлөй албадым. Ыйладым мен, чыдай албай ыйладым ошол жерде. Акырында адамга деле кичине мындай боорозо болот да.
Şunu karıştırmış gerek. Bunu mamlaket ökmötte ошо бийликке жетип алгандар кандай этип жетишкен билбейм. Судун Наркөтө Чаткал району болсо, Беркөт Алапка району болуп атат. Ошондо Чаткал районуна Акимге чалыңыз. Алапка районго карайт деген болуп туруп, кайта Чаткал районунда болуштан берди. Цианид иштетип Аты атат. кимилер ким? Бозумчак цианид иштетип атыр. Алтын. Жанагы Чаткалдагы алеги чара цианид иштетип атыр. Эмнеге цианид фабрика курулуп атыр? Чаткал району не полигон бу. Ады эле бир эмес 4-5 фабрика цианидни але кыла турган. Суулар бүт Өзбекстанга барат. Биз Акимге чалып атабыз. Саламатсызбы? Телефонду өчүрүп койду Аким. Азыр кайра чалып көрөлү. Чаткал районунун акими азыр бул. Алтынбек дегенби? Телефонду албай атат. Ошо буларга чалсаң, ошондо телефон албайт булар. Өздөрүнө керек малда гана иштетет. Дагы чалып атабыз. Жанагы компаниянын өкүлү ким эле? Асел дегенби? PR менеджери Асел. Ол деле албай койду. Азага да чалып көрөлү. 3 телефондон чыктык, акыры 3 номерден. Ошондо сиздер азыр эми бир коопсуздук тармагы, экологияны айтып атасыздар. Анан бул жактан жана мектеп жакта радиация болот деп атат. Анан дагы эмне маселелери? Радиация боюнча мына Тиги компания. Мына киши айтып бербейби? Биякта өзү ТБ болуп иштеген. Алло, салам алейкум. Алтынбек байке, ден соолугуңуз жакшыбы? Мен атым Улукбек, журналистмин. Бишкектен келдим эле, мо Терек сайга. Бул жакта азыр жашоочулар менен сүйлөшүп атабыз да. Анан муну жана компания Эти Бакыр деген компания жөнүндө маалымат алалы дегенбиз сизден. Муну таш кулап атканы жөнүндө кабарыңыз барбы? Таш кулап атканы болгон проблемалар боюнча Эти Бакырдын проблемасы боюнча Бишкекке жүрөм да, түндө саат чакты жүрөм. Сиз Бишкектесизби азыр, Ошол айылдын проблемасы үчүн Бишкекке барып жүрөм да, чакта жүрөм. Жерлерде трансформатор иш керек, ошол жерлерден таш кулап атат, чаңдап атат. Булган кандай маселе болот да. Не болот эми? Мындай конкретно айтсаңыз? Элди көчүрөсүңөрбү кандай? Кандай? Элди көчүрөсүңөрбү кандай? Жер табыш керек, жерди трансформатор керек, жерди шарт түзөш керек. Целый айыл көчөбү ошондо? Бардык айыл көчөбү ушул? Бардык эмес, өзүндөгү Мырзарбаев деген көчө бар, ошол тоонун түбүндөгүлөр көчөт деп 62 боюнча 1 жылдан ашып кетти, 2 жылга чейин маселе болуп келатат. Ошону Неге алар көчө турган, эгерде көчө турган шарт болуп атса, сиздер тиги компанияны иштетип койдуңуздар. Тиги таш кулап бул жак көчкөнгө чейин басып калса ким кепилдик берет аларды? Таш кулаганы боюнча бүт ошондой тиешелүү кызматкерлер иш алып барат. МЧС бар, РОУД бар, ар бир көзөмөлдөп атат, ошонун охранасы бар. Айтып атабыз, биз деле ошондо туруп атабыз. Алар жашоочулар тандырып. Мен өз көзүм менен көрдүм, азыр өз көзүм менен көрдүм. Бул жакта жашоочулар менен чогуу турабыз. Gördüm, taş kulap айылдын üstüne, үйлөрдүн üstüne эле түшчүдөй эле катуу чоң таштар кулап атпайбы? Мен деле көрүп атам, алар жанагындай страховка аңгегин касып коюшуп, бизге да айтып атат ошондой деп. Азыр мына охранасын тиги сеткамен тосуп койгон. Анан анысын көрүп атабыз, биз деле айтып атабыз аларга, кат да бергем аларга, Эти Бакырга. Сиздерди көзгө илбей атабы ошондо? Кандай? Сиздерди көзгө илбей атабы? Bizge şarttan düşmeli illerdi göçürgөнгө bakı yerin çeşip veriyor transformasyon ettirikte bizge biz kamsal bireli eldi göçürgөнгө üçlü bireli biz ошол жердин трансформациясын жүргөн үчүн калтырабыз да Бишкекте. Эми чуркап жүрөбүз деген жакшы негизи, бирок иштебей туруш керек да ал. Сиз чуркап бүткөнгө чейин, чуркап токтогонго чейин иштебей туруш керек да ал. Аны боюнча биз токтотуп койгончочу
экологияга мына өкмөттүн бүт департаментинен кат жазылганда ошол буларды токтото турган атайын министерство бар да. Бүт каттар кеткен, жооптор келе турган ошонун негизинде токтотпосо баарын токтот деген жергиликтүү биздин компетенцияга кирбейт. Далил менен айтып мына айтып таш кылып атат, элдин коопсуздугун атат, чаң болуп атат деп ошонун баарын далилдеп турган түшүндүм эми. Баягы эле бюрократия турбайбы? Баягы эле кагаз ташымай, кагаз менен чуркап жүрөт экенсиздер да. Эмечи, мо чаң не болот? Чаңды көрүп атасызбы? Ошо чаңды эмнеге булар талаптарды аткарбай атат? Жанагы суу менен машиналардын алдынан суу кетип, жолду нымдуулукту сактап турушу керек эмес беле? Үстүлөрүн жабыш керек, жанагы штора менен тосулуш керек дегенди айтпай эле коелу. Жөн эле элементардуу мо эмени жолду нымдуулугун карабай атпайбы? Неге? Жок, сиз анда биякта билбейт экенсиз анда. Машиналар каттап атат, чаңытып атпайбы? Мен көрүп атпайм бу жерден. Алар эртеңден баштап таңатты сыяктуу жолдорго саат чачып жана жолдорго чачып атат да. Булардын чаңы мен кечке карасам таш кулаганда сама экскаватор иштегенде чаң болот да. Ал жергиликтүү фирмалардан чакырсаң. Мен иштеп атабыз, ошол бүгүнкү жумушта ошол проблема менен билесизби? Кайда келемексиз? Ошо тезирээк ошону чечиңиздер. Компанияга санкция берип токтотуңуздар. Могу жакта вообще элдин коопсуздугу, ден соолугу Хорошо, мен сизге жардам берейин. Эгер Бишкекте болсоңуз, тиешелүү бийлик башчыларына, өкмөткө кирип, ушуну конкретно кабыргадан коелу. Укпай аткан министерство жана экология ошолордун ошолордун ишин контролдон. Мен өзүм журналистмин, эркин журналист, Улукбекмин. Карыбек уулу. Эме рахмат. Анан мо компаниянын өкүлдөрү бизге телефонуна жооп бербей атат да. Сиздерге жооп береби? Хорошо, түшүндүм. Рахмат. Мейлиңиз. Батыраак ушуну эми карашыңыздар керек экен. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Чаң. Макулуңуз агай. Эмеге чалып берсеңиз, эми экологияга. Жанагы компаниянын эмесин берсеңиз, канча эле жана? Аягы 07. Менде жок. Кимден чалдык? Марскеден чалдык. 07 аяк. Жана чалганбыз. Я тоже. Вас как зовут? Я Наумов Сергей Александрович. Сейчас в данное время пенсионер. Можешь погромче? Работал здесь на руднике. В общей сложности более 47 лет я здесь живу уже. Ага. Почти все это время работал на руднике. Сперва, работали мы в Каданжайско-соляном комбинате, потом перешли в Кыргыз-Алтын. Занимались мы добычей сурьмы. Потом перешли с 2002 года на разработку золоторудных залежей на участке Терекан. Вот. Ну а уже с 2016 года конкретно здесь начали хозяйничать компания Этибакир. Турецкая компания, да? Да, турецкая компания Этибакир. Лицензию ей дали, к примеру, допустим, на отработку золоторудных запасов. Да? Вот. Но в этой лицензии ничего не сказано, что вместе с разработкой золоторудного месторождения разработать и выкинуть местных жителей, которые проживают в непосредственной близости данных разработок. Никаких переговоров конкретных, да, все это время с людьми не было, никаких условий и гарантий не выдавалось, никаких, так сказать, определенных и конкретных мер не принималось. Сейчас
под давлением, невзирая на все законы, давят на то, чтобы люди уходили. Обещает выплаты, компенсации, но эти компенсации ничего не стоят с тем временем, сколько здесь люди прожили, сколько времени они здесь, как говорится, вложили, и сколько у них здесь всего этого затрат, несмотря на свои трудности и так далее, и так далее. То есть все приходилось очень тяжело добиваться, и чтобы какие-то условия жизненные были. Ну а в данное время уже явно идет нарушение конституционных прав жителей Махали. Конкретно как? Это то, что вот вынуждает и заставляет, и давит на то, чтобы убирались отсюда. Не в смысле переселения, а в буквальном смысле выселения. Выселение. Куда, чего, где и как. В наших условиях географических, как говорится, региона Алабукинского, Чаткальского района, такой земли, где что-то можно было равнозначно получить, хотя бы, вот, чтобы можно было. Но не все могут сейчас где-то переселиться и всю жизнь начинать сначала. Начать сначала, на это еще нужна одна жизнь. А у некоторых уже такой возможности нет. Вот. Но экологические нарушения вы сами прекрасно видите. Вот. Должны вести и строго в соответствии с соблюдением всех экологических законов, норм. Согласно составленной графика, рабочие замеры должны быть не менее 2 раз в месяц. Замеры на пыль, на все другие вредные вещества и так далее, и так далее. Вот. Однако и все это должны предоставлять, наш ВАКМЕД и доводить до сведения жителей инициативной группы жителей поселка. Сейчас вот затрагиваются экологические нормы и интересы не только нашей Махали, а вот и ближайших поселков. Нижний ГРП, Верхний сам центр Рудника, потому что пыль, вы видите, идет, распространяется по верхней части сая и в нижней части сая. Вот, поэтому каждый источник, каждый механизм, который создает и является источником пылеобразования, должен обеспечить средствами пылеподавления. Этого не делается. Естественно, вот. Поливка дорог и разведение в поселке грязи – это не решение экологической проблемы. Поэтому компании наплевать на жителей, наплевать на природу, наплевать на экологию и на все наплевать. Ладно, спасибо. Достор, біз азыр Асел деген қызға чалып атабыз, компанияның өкілі екен. Албай. Бұл жақта. Ма. Шындығында эле абал өкүнүчтүү, оор абалда экен. Элестетип көрүңүздөр достор, эгерде сиздер мына жерде жашасаңыздар, үстүңүздөрдөн тетигиндей кылып таш кулатып атса, чаңытып атса, өзүбүздүн ордубузга коюп көрүшүбүз керек да бул окуянычы. Кандай абалда болобуз, кандай көрүнүштө болобуз, кандай уктайбыз деген суроолор абдан актуалдуу болот да. Мына азыр телефон чалып атабыз, албай атат. Булар журналисттер келгенде албай. Булар жанагындай форс-мажорный обстоятельства деп эле о жерде карайт да, ошо кырды түшүрүш керекпи? Секин ошо кырды түшүрүп коет да,
Анан кийин эле киришет да, эмне буну кылдың десе, форс-мажорный обстоятельства болот да дейт. Но бу жерде уже открытый кылып атканда билиш керек эле да. Мына достор, азыр биз мына түз эфирге чыккандан кийин азыр мына укмуш чаңытып атты эле, баарысы ишин токтотту. Бул жерде баары иштерин токтотуп, азыр буларга маалымат барды да. Чаң азайды. Чаң кичине азая баштады. Мына бардык техникалар токтоп турат. Мына. Бирок бул жактан каттап атышат. Эми азыр биз ошол компаниянын өкүлдөрүнө барабыз. Эгер достор интернет өчүп калса, өчүп калат экен, бул жерде жакшы тартпайт экен. Ошон үчүн биз азыр интернет тарткан жерден сиздерге чыгып атабыз да. Азыр биз ошол жерге барып туруп, сиздерге дагы түз эфирге чыгабыз. Бул баракчадагы азыркы видеону бөлүшүңүздөр. Ар бир жаран биздин мекендештер көрүп, пикирин билдирип, көз карашыңыздарды айтып, ушундай бир азчылык болгон элибизге колдоо көрсөтүп, сүрөп, тиешелүү бийликтин мекемелеринен талап кылып жардам беришибиз керек экен. Анан ушу мен интернеттен көп эме кылам да, мындай молодец дегенде мындай деп колдоп интернеттен комментарий жазып ушундай кылып атасыздар, рахмат. Эми ал деле аздык кылат да, анткени ар бирибиз күрөшүшүбүз керек, ар бирибиз бир пикир жазып коюу менен эле калбастан өзүбүз мындай бир мындай жакшы реалдуу, мындай чын жүрөктөн колдоого алышыбыз керек достор. Ар бирибиз ушундай активдүү болуп, пикирибизди билдирип, ошондой мыйзамсыз жагдайларга көз карашыбызды айтып, ушинтип турсак, мен ойлойм, тиешелүү ошол баягы кашаң чиновниктер иштейт. Ошолорду камчылап, ошолорду мындай бир шибеге менен сайгылап турсак, ошондо биздин элибизге, жерибизге жакшы иштейт. Анткени 30 жылдан бери турукташып калган бул система, алдым жуттум саясат эми токтошу керек. Эми ошол нерсе менен бир чекит коюшубуз керек. Эл мындай сыздап, кыйналып, бир чындыкка жетпей, мына биз журналисттерге кайрылып атат да. Журналисттерге кайрылып бүгүн чындык издеп атышат. Журналисттерге жазып, арманын айтып атышат. Эмне үчүн жергиликтүү бийлик, мамлекеттик мекемелер мындай бир мыйзам бул, мен оюмча, мыйзам адамдарды коркутуп, адамдарды басмырлап, адамдарды мындай чектөөгө эмес, адамдарды тескерисинче калкалоого, адамдарды защита кылууга, адамдар бир мыйзамдан баш пайнек табууга, мына ошондой системага барышыбыз керек биз. Мына ушундай роль болуш керек мыйзамда. Ошондуктан барыңыздарды чакырабыз, активдүү болуп, колдоп, сүрөп, дем берип турушуңуздар керек. Анткени илгери бир Кыргызда жакшы жөрөлгө болгон, эл камын ойлоп чыккан жигиттерди, эл камына, элдин жашоосуна бир пайда алып келем деген жигиттер чыкканда, аргымагы аты чарчабасын деп ашуулардан ат берип турган, мындай бир реалдуу жардамдарды берип, ошол элге кызмат кылып аткан жигиттерди сүрөөгө алганда, чоң гана комментарий менен чектелип калган эмес достор. Ошондуктан жардам бериңиздер. Кудайым буйруса, чындык үчүн күрөшөбүз, аягына чейин турабыз. Бул көрүнүш боюнча дагы мен абдан мындай бир кыжалат болуп атам. Бул боюнча атайын журналисттик иликтөө кылышыбыз керек окшойт деп атам. Тилекке каршы бизде азыр убакыт ушунчалык тар болуп атат. Шайлоого да аралашып алганбыз. Ошол моменттен ушул жака бир убакыт таап жетишип келдик. Биз сиздерден суранабыз достор. Интернеттеги YouTube баракчаларыбызга, Instagram баракчаларыбызга, Facebook'та баракчаларыбызга катталыңыздар. Анан ушул айылдын чындыгын жогорку бийликке жетишине салым кылып бөлүшүңүздөр достор. Анан биз азыр компаниянын өкүлдөрүнө барабыз азыр. Эгерде ошол жактан тапсак, түз эфирге чыгып, ошолордун чыныгы жообун алып беребиз. Өчөбөтүш мен айтып коеюнчу. Кыргыз элим айтайын. Эгер биздин сөзүбүзгө ишенбей аткан болсоңуз, Жолдошбеков Марлен. Эстеп калыңыздар, Жолдошбеков Марлен. Ушу Жолдошбеков Марлендин профилине киргилер Facebook'a. Ким ал? Ол менин шеригим, активист. Агай ошо агай мектепте иштейт, 10 жерде жашайт. Бул жактык тургун, Бул жактын тургуну, Жердин тургуну. Биздин айылда жашайт, ошол биз ошону анан могу кишини
ар бирөөсү чыгып туруп кикире бербейли деп туруп ушуларды шайлап койдук эле. Биздин атыбыздан силер айтып тургула десек, ушу экөөнү силер провокаторсуңар деген. Азыр эл душманы номер 1 бу мен. Мени көйгөн Анткени суук нерсеге hem чакырбайт. Мен эл душманымын. Неге дегенде мен элдин көбүнө мишет кылып атпын, үйүнү сатканы. Но мен ошо өзүмө элиме деле обращение кылып коеюнчу. Каалаганыңар. Эмне кылсаңар кыла бергер. Сатасыңарбы, сатпайт. Мен силердин үйүңөргө бир кирпич алып бербегенмин. Каалаганыңар. мына таш кылып атат. Мына көрүп атасыздарбы? Мына тарак-турак баягы согуштагы эле бир зууктар экен да бул жактачы. Тиги тоону бузуп кетип аткан турбайбы? Мына жерди бузуп аткан турбайбы булар, булар? Булар мынаяктан жол салабыз деп атты. Чоң машина. Мына могу жерге жетиптир азыр ошол. Мына ошол жерден Техникасы көрүп турасыздарбы? Мына. Мына. Достор, ошол биз азыр дагы тиешелүү мекемелерге буйрса бул боюнча калтырбайбыз, кайрылабыз. Аягына чейин күрөшөбүз. Анткени булар иштегенге азыр эч кандай негиз, эч кандай укук жок экен. Жок. Бул түздөн-түз адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө, коопсуздугуна кол салып аткандыкка жатат экен да. Мына тоо менен азыр бул буяка кесип өтөбү мындай айланып. Ошо эскаватор иштеп аткан жерде, муну бузулган жерден о саргайып турган жерде ылдый түшөт. Мунуга айылдан дагы булар деңгээли 70 метр ылдый түшөт. Бу экинчи кумтөр болот. 1 километр 50 метр экен. Енине булардыкы 300 метр экен. Ошондо муну тоонун жарымы деле жок болот да. Буягы да тоо экен. Эми азыр эле бүкөлөр айтып калды. Эмнеде бир кишибиз бар, мынаяктарга түптөрдү алып чыгыптыр. Эми каерде алтын болсо булар бардыгын алып кетет да. Түшүндүм. Муну тоо азыр казып аткан муну тоо айылдын 70 метр ылдыйына чейин түшөбү. Түшөт. Экинчи кумтөр болот. Ошон үчүн ал ылдыйга казып атат турбайбы азыр, бул? Азыр ушул ылдый түшпөй. Бул жака казып өтпөбү буяка? Буяка буну уруп алгандан биз уруксат бербей атырбыз буяка өткөн. Тетиги жерге чейин достор, мына ушул жерге чейин азыр булар уруксат алыптыр. Анан бул жагына казып өткөнгө, бул жакты кесип өткөнгө эл макулдук бербей атыптыр. Анткени ал бул жерден өтө эле таш түз эле түшүп келет экен да айылга. Ооба, мына да. 80 градус деген нерсе да бул. 80 градустук эмнеде бул кандай ийне менен ылдамдык менен таш келет? Мына достор, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Көрүшкөнчө, эгерде биз тигилердин компаниясына барып азыр тапсак, түз эфирге чыгып ошолордун жообун алабыз. Анан буну уруксат берип аткан мамлекеттик мекемелердин бир мындай конкретно маселени коюп сурай турган экен да. Ошол достор, бар болуңуздар, бөлүшүңүздөр баракчаны.